Мен Аташ Сапарбек, Алауқы районунан келдим. Наргизени YouTube'дан көрүп, дарланайын деп келдим Наргизеге. YouTube'дан оорулардын дарылап атканын көрдүк. Ошон үчүн оорулар менде де көп экен. Азыр 32 жаштамын. Дарыланайын деп жакшы ниет менен келдим. Ошо дарыланып жакшы айыгып чыгып кетели деген ой менен, максат менен, жакшы ниет менен келдик. Ошо бөйрөктө киста, анан ашыкча салмакты таштайын деп жакшы ниеттер менен келдим. Bir айдын ичинде результатын көрөбүз эми. 15 жыл мурда 70-75 килограмм менен жүрчүмүн. Азыр ушу 15 жылдын ичинде толушуп 122 килограммга чейин жетти. Ошол ашыкча салмакты таштайын деп жакшы ниеттер менен келип, ушу результаты жакшы болсо экен деп ниет кылып турам. Биз ошол Сапарбек мырзаны 31 жашта, 31 жашта 122 килограмм, 122 килограмм салмакта келген бизге. Арыктайм деп, Кудай буйруса бүгүн старт алды. Бүгүндөн баштап уже лечение башталып, арыктоо процесс жүрүп баштады. Дарысын ичип атат, германский дары ичип атат, угур кошун ичип атат. Кудай буйруса жакшы, жактыбы дарыларыбыз. 3 күн пробный бердик, иштиңизби? 3 күн пробный бергенде жакты деди. Буну биз Орозонун урматына быйылкы 2025 жылы Орозонун урматына деп атайын ушундай оор салмактагы адамдардын арасынан тандап алганбыз. Анан биздин тандоого ушул Сапар мырза туура келип калды. Арыктап, эл катары өзүнүн бир бой келбетине карагысы келгендиктен бизге келип катышып, мына утуп алды. Утуп алгандыгына байланыштуу баардык процесстердин баардыгы жүрүп, лечение болуп жатат. Буйруса 1 айдан кийин дагы маалымат берип турабыз. Бул мырзанын келип катышып калганын себеби апасы келип дарыланып жатат. Эртең бүрсү күнү гемодиализге түшөт. Келип срочно жатыңыз деген экен, ошто, бардыгын текшерсе, ошол ошто гемодиализге түшөсүз, 2 бөйрөгүңүз поликистоз, киста басып кетиптир. Бооруңузга да өтүп атыптыр дешкен экен. Апаңыз оор салмакта болчу ал дагы. Аябай оор салмакта 2 буту ооруп, 1-чи этаждан 2-чи этажга чыга алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүр, арыктады апасы дагы. Ошону көргөндөн кийин анан өзү дагы ушул биздин конкурсубузга катышып калды да. Апасын көрүп, 1 ай лечение кылгандан кийин апасынын результаттарын көрүп, арыктаганын, тепкичтерден басып чыгып калганын көрүп, анан баласы жыйынтык чыгарды окшойт. Эми дагы 1 айдан кийин маалымат беребиз деген жыйынтыкта турабыз. Кудайым буйруса, азыр мына бүгүн 2025 жыл апрелдин 9-у. Бүгүн апрелдин 9-у башталды. Дагы май айынын 2025 жылы 9 майда дагы маалымат беребиз. Сапар экөөбүз кандай болуп атат, арыктаса болобу? Анан мунун оорулары бар экен. Жировой гепатоз, пилонефрит, хронический простатит, ашказанында гастрит, панкреатит, ошолордун баардыгы Кудайым буйруса УЗИге кайра текшерилгенде таза чыгыш керек. Бизден ошол оорулар өтө жакшы айыгат. Результат чыгат деген ишеничте турабыз да. Алла Таала шифасын берсин. Поликистоз мунуку дагы апасыныкын тартып, негизи поликистоз тукум куучулукка да кирип калат да. Генде кандай болсо ошондой болуп кете берет. Ошого азыр жаш мезгилинде дарыланып, поликистоздон айыгып алыш керек да.
Bismillah. Dartıma davay detime şifa olsun. Жараткан Кудайым жабылсын. Улуу коргошумду така эртең менен саат 11-де келип ичебиз. Ысык ичиш керек муну. Жакшы ичкенден кийин тердеп, денебиз жасылып, жатып, эс алып алып кетебиз. Күнүгө эртең менен саат 11-де келип ичебиз. Үйгө уруксат жок буга. Бияктан келип ичиш керек. Тердетет. Бизге жакканы билинет, организмге жакканы билинет ушундай. Мен Ат Баш районунан келдим. Аты жөнүм Үмөталиева Дүйшакан, атай орто билимдүүмүн. 20-25 жылдан бери ооруйм ушул оору менен. Лейкоплакия деп диагнозду койгон онкологическийден. 25 жыл онкологическийде көрүндүм. Биз муну айыктыра албайбыз, ушундай лечение менен болосуң, такай деди. Ошол берген дарысы менен жашап жүрдүм 25 жыл. Анан мен YouTube'дан Наргиз Сүйүнтбекованы көрүп калып, мен ушуга барайын деп апрель айында келдим. Мына быйыл апрель ай болбоду. Апрель айында келдим, ошондон бери лечение адамын. Жакшы айыктым. Айыктым десем болот, жакшы. Өзүм 6 балалуумун. Азыр денсаулыгым жакшы. Айыктым. Ошол оорудан айыктым, лейкоплакиядан. 92 жылдан бери медицинада жүрдүм, атай медицинада жүрдүм, ошолордун лечениясы боюнча жүрдүм. 25 жыл. Анан ошо былтыр апрель айында YouTube'дан Наргиз Сүйүнтбекованы көрүп калып, элдик дарыгер деп. Ушул кызга келип лечение кылдым. Аябай жакшы, азыр 9-чу лечение алып атам, жакшы. Айыктым, почти айыктым десем болот. Биз айыктыра албайбыз, ушундай дары менен кармайбыз деген атай медиктер. Онкологиядан ушундай кармайбыз. Эми бул кыжалат боло берет экенсиң. Кандай деп айтам мен, мындай кыжалат болот экенсиң, өзүңдү туура эмес сезесиң. Бул оору деле жаман экен, нервиңди жейт экен. Ушундай экен да. Нервиңди жейт экен, өзүң кыжалат болот экенсиң, көңүлүң ачылбайт экен. Ушундай оор экен, лейкоплакия деп аны түшүнөт бар укса эле. Анан эми жакшымын, аябай жакшы болуп калдым. Айыктым десем болот. Наргизден. Медицинада иштеп жүрдүм бир 10 чакты жылдай. Андан кийин колхоздун ар кандай жумуштарына чыктым. 6 балам ар кесиптин ээси, иштеп атышат. Бала чакасы бар, үйлүү жайлуу болушкан. Мен ушундай ооруга чалдыгып калып, ушундай күндөрдү өткөрдүм башымдан. Мен тиякты таштадым, кой мен 25 жыл жүрдүм, эми эмне кереги бар? Андан артык кандай жүрөм аякта? Анан келдим, Наргиз мына 1 жылдын ичинде айыктырды. Наргизге рахмат, өмүрлүү бактылуу болсун, кыргыз элинин керегине жарап жүрө берсин, Кудай өмүр берсин, бала чакасынын рахатын көрсүн, аманчылыкта жүрө берсин. Мен тилегим ушул. Мен таптаза айыктым деп айта алам. Мен мындай эмес болчумун, башкача болчумун. Өзүмө сезилип атат. Чуркаганда чуркап кетем, чуркабаганда аста басып калам. Жакшы эле, денсаулыгым жакшы эле, кадимкидей тамакты тандабай ичем. Бирок дарыланып атканда Наргиздин айткан немелерин ичпей, жебей, мындай режим кармап аттым. Мен Халилова Базаргүл Лейлектен келген 5 балам бар. 1 уул, 4 кызым бар. 3 жылдан бeri ошо шишип, ар 6 айда бир жатып чыгам да. Женский жактан азыр. Өткөндө да жатып чыктым, шишикти бир эле сыйра неме убакыттуу кайтат экен да, кайра да шишип кетем да. Анан ютубта муну көрүп келип ушул жерге путумдун асты жагынан жукор жака чейин шишийт деди, өпкөгө чейин. Аз Кудайга шүгүр, путум астынан бияка шишкен жок. Женский жагыма уу коргошум куйдуруп аткан пайдасы деп ойлойм. Бир аптада булар деле коркту, эже чыгып кетсеңиз болобу, шишиңизден биз коркобуз депчи.
Анан кийин 1 апта бою у коргошум женский жакыма куйганым үчүн шишим жокору өрлөгөн жок. Кайра эле кайтып кетти мага 1 аптада көзүңөр көрүн. 2 бутумдун шиши кайтып кетти. Докторго жатып şu өпкөңүзгө чейин сийдигиңиз таркап кетиптир деп коркута деди да. 10 күн жатып чыгып жүрдүм. 6 айда бер. Az Кудайга шүгүр бияка келип жатып, бутумдан өрлөгөн жок. Шишип кайтып кетти 1 эле аптанын ичидечи. Өзүм ham сүйүнүп атам, үйдөгүлөрүм ham сүйүнүп атат. 3 жылдан бeri шишип кетет. 6 айда бир. Азыр жакшы Кудайга шүгүр ютуктан көрүп келдим мен. Şu Nergiz ağa rahmat eylesin. Şunu derli atkana Allah'ım razı olsun şu. Ömür uzun bol baldarın жақшылығını görsün. Her daim elde derlap жүрөбүз. İşte gece de baykem kelip körüp ketti da. Жокору карап шишпептир, жакшы жылыш бар экен депчи. Мен айттым, шишим кайтып кетти 1 эле аптада бияка чыккан жок дедим. Аң басып барчу эдим да сыя албайчы женский жактан шишип. Барсам анан бир мочагонный бүкөлдөрдү берип 10 күндө эле кайтарып чыгарып коет да. Диагноз кое албайт. Анан бул жака келсем бөйрөгүмдө кисе бар экен. Ашу женский жагыма у коргошум менен куюп дарылап атам. Жакшы Аллага. 10 күндөн ашык жатып калат элим. Тамам аяктарым ачып кетти, аркаларыма өпкө жагыма. Сыя албай. Кээ бири айтты, бооруңда кесе Şu sия албай каласың деди. Жок. Бөйрөк жактан экен. Şu жерге келип жакшы болуп калам, Аллага шүгүр. Эне толуп калдым, 44 кilo чыгып жүрдүм весим мурда. Азыр 60тан ашып калдым. Весим. 10 kilogramdan aşıp yesiz koştu. Maşallah. 5 kilogramda ya. Жакшы. Siz 20 kilogramda ya. Жок, 44 өзүм мурда kilogramdan 78 kilo чыгып жүрдүм мурда оор элегимде. Doktorga барганда 44 kilo араң басып баргам. Алар деле корккон. Ушундай болуп калдыңыз анан киндигибизде кирежа бар деп булайтты, кирежаны алдырып келиңе жанам. Жатасы деди. Кирежамды алдырып келди, бияка жаттым. Жакшы.